Бишкек нарын Торғар жолунда интеллектуалдык камералар иштөөдө. Жана Ысык көлдө акылдуу экологиялык мунара орнотулду. Өлкө башчынын коопсуз өлкө багытындагы жарылыгын ишке ашыруунун алкагында ошондой эле жол кырсыктарын алдын алуу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында Бишкек нарын Торғар жолунун 26 чакырымынан баштап 136 чакырым аралыгында 18 аппараттык программалык комплекстер орнотулуп, расмий түрдө ишке кирди. Аталган аппараттык программалык комплекстер трассадагы жол кыймылынын эрежелеринин бузулушун, анын ичинде ылдамдыкты ашыруу, коопсуздук курун тагынбоо, издөөдө жүргөн, айып пулдарын убагында төлөбөгөн же соттогон каттоосу токтотулган унааларды аныктоого, унаалардын мамлекеттик алдыңкы номурларын таанууга багытталган. Мүмкүнчүлүктөрүнө токтолсок, саатына 350 км ылдамдыкта жүрүп бара жаткан автоунааларды жана алардын мамлекеттик номурларын 95%дан ашыгын көзөмөлдөйт. Өзгөчөлүгү бир убакытта бир нече автоунаа транспорттарын аныктай алат. Алар жол кыймылынын эрежелерин бузууну күнү-түнү үзгүлтүксүз көзөмөлдөйт. Бул жол тилкесинин ар бир 5 чакырымында жаңы көчмө аппараттык программалык комплекстер колдонулуп, авто ураган тутуму менен жабдылган кайгуул автоунаалары кызмат өтөп жатат. Мындан тышкары, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында Ысык көл облусунда заманбап экологиялык акылдуу мунара орнотулду. Ал мунара эң жаңы санариптик технологиялар менен жабдылып, айлана чөйрөнүн абалын көзөмөлдөөгө, браконьерликке жана башка мыйзам бузуу фактыларын аныктоого, ошондой эле коомдук тартипти сактоого багытталган. Мунаранын видео байкоо тутуму күнү-түнү иштеп, эл аралык коопсуздук стандарттарына жооп берет. Камералар 40 чакырымга чейин аймакты көзөмөлдөй алат. Ал эми жылуулук сенсорлору бир нече чакырым алыстыктан жылуулук объектилерин жана адамдардын жүзүн аныктап бере алат. Бардык маалымат реалдуу убакыт режиминде Ички иштер министрлигинин жана Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын командалык борборлоруна жөнөтүлүп, мүмкүн болгон коркунучтарга тез арада чара көрүүгө шарт түзөт. Видео байкоо тутумдары укук коргоо органдарынын тез жана натыйжалуу иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берип, коомдук тартипти сактоодо чоң жардам көрсөтүүдө. Бул инновациялык технологиялардын жардамы менен биз мамлекетибизде коопсуздукту мындан арыда чыңдап, элдин турмушунун сапатын жогорулатууга аракет кылуудабыз. Коомубуз тынч, жолдорубуз коопсуз болушу биздин биргелешкен жоопкерчилигибиз.